Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн 31 январь 2021 жыл. Кудайдын буйругу жок, Кудайдын башы сынбайт деп ошо ааламдан Кудайдын буйругу менен карапайым жөнөкөй адамдарга ааламдан мына өзүңүздөр көп болуп атасыздар. Адамзат багытын таппай калган кезде, медицина техника жардам бербей калган кезде, дүйнө дөңгөрөк жол таппай калган кезде, нурдан жаралган жумук менен жашаган Манастын кыргыз элине кайыптан жол таап берет деп алай жергесинде аты дүйнөгө деле чыгат. Ибрайым кызы Зүлфия деп жолдошу Мамрасул дегендерге адам ата көрүнүп, илим берген, аян берген жасоо түрүндө. Анан эми көктүн буйругу экен, ошол аян Арсылайга өтүп, Арстанбек атчу алай атка конуп, Арстанбайга аян өткөн закон болуп, мен өз ишимди аткарып атам. Анан ушу бүгүнкү күндөгү же болбосо ушул чактагы обстановкагабы, же акыбалга деп коебузбу карап, өз оюмду билдирип коюп турбасам дагы бул болбойт. Себеби мен ыраазымын. Ошол мына китепте ошо Зүлфияга берилгенде мынандай деп берилет. Касиетиң болбосо байлыгың да жараксыз, касиетиң болбосо бийлигиң да жараксыз. Касиетиң болбосо бакканың, балаңдын дагы бактысы ачылбайт. Касиетиң болбосо сакай албай саргаясың, касиетиң болбосо мактана албай арданасың. Касиетиң болбосо Кудайдын жардамынан да жазасы көп. Касиетиң болбосо элиңде чыргөбөт делет. Ошол сымал эми мен ошол касиет деген сөздү кайра бир кырынан мындай чечмелеп берсек, энергия деп түшүнсөк болот экен да, жаңы тоордо. Мисалга, ошо Зүлфияга адам ата көрүнүп анан айтып атат. Муну биз мисал катары, формула катары көрүшүбүз керек. Үч периште көрүнүш катары көрүндү дейт. Жалбырак көтөрүп турат экен дейт. Жаш эмес, аял сыпатындагы мындай кар эмес, аял, келинден өйдөрөөк сыпаттагы жакшынакай кийинген ошо гана периште деп көрсөттү дейт. Мына ушу сага жайгашат. Сен аян аласың. Ошол аянды дүйнөгө алып чыкчу, дүйнөнү башкаруучу адамды биз башка жакта даярдап атабыз деп адам ата көздөн кайын болуп, ошол периштелер жайгашкандан кийин эле жөн эле жүргөн аял ушинтип жазып калат, бир кереметтерди жазат. Демек, касиет деген ошол да. Анан ошол мени да ошо көзүмө Теңир ата көрүнүп, сен адам эле болуп алдың деп чоң аалам деп коет. Эми чоң аалам ааламдын эң чоңу, баягы большой энергия деген сыяктуу Кудай берет абы, ошол чоң аалам бол деп. Анан ошондон кийин сен элчисиң, сен сынчысың, сен Теңирдин отусуң, энергиясы. Сен оксуң, сага карап аалам, табият, адамзат айланат. Сен сотсуң деп көп кырларымды такталып ошо маалымат берилген. Анан ошо бүгүн сынчы катары, баягы Толубай сынчыга деле, жана башка сынчыларга деле ошол болушун айтчу турбайбы? Ошо сыяктуу өз сынымды, өз пикиримди билдирип коеюн дедим. Мен 2010 жылдан баштап ошол эми ааламдан берилген, өзүмө аян катары берилген, ошол Зүлфияга берилген маалыматтарды ошо даңазалап билдим. Эч чындыктан кайтканым жок. Теледебаттарда да айттым. Кыргыз өлкөсү, кыргыз эли, ар бир улуттун, ар бир мамлекеттин, керек болсо ар бир адамдын жашоого жаралуу бир миссиясы болот экен деп айткам. Мына дүйнөдө ошо Американы, Россияны, Кытайды, Европаны, өнүккөн мамлекеттерди мындай кыйын, бай деп түшүнсө, кыргыз өлкөсү ушуларга башчы болот деп айттым эле.
ушуларга багыт берет мына чоң мамлекеттерге деп. Анан мына ошол болуп атат, мен кубандым. Мына мен 2 жыл мурун, 3 жыл мурун Акпресске барып, ушул мына желектерди илип алып, теледен сүйлөп, ошо Акпрессте пресс-конференция берип, өзүм эми орус эмесмин да мен. Орус болбогондон кийин, орус тилди эне тилим болбогондон кийин толук жеткире албасам дагы аракет кылып, ошо русско-язычный элге жетип калсын деп, саясатчыларга жетип калсын деп пресс-конференцияларды берген. Ошондо айттым эле, эгер мына мамлекеттерди деги адамзатты бир адам катары санасак, Америка баш, Россия көкүрөк, Кытай бут болот экен. Адамзаттын үстүндө аура деген эми ааламдын аурасын аткарып турган бул кыргыз болот. Кыргыздын буйругун дүйнө башкарат. Кыргыз өнүккөн о мамлекеттин эмес, ошо болгон мамлекеттин үстүндө турат деп. Анан ушул берген пресс-конференцияларды, аламдык маалыматтарды, ойду топтоп жазгандын баарын англис тилинде, француз тилинде, кытай тилинде, орус тилинде которуп посольстволарына жеткирттим эле. Бир эмес нечен жолу, бирден экиден китеп кошуп, Американын посольствосуна, Россиянын посольствосуна, Германия жана башка посольство, Япониянын посольствосуна, Кытайдын посольствосуна дегендей аламыз. Анан кече жакында Джо Байден келип, мына табиатты кароого алам деп, 2030 жылга чейин Америкада жана электродвижоктор менен жүргөн машинелерге жүргүдөй болсун деп буйрук кылып, нефтини казган скважиналарды токтотобуз деп, жаңылап чукубайбыз деп. Себеби ошо Америка эгер табиатты кароого албаса кыйрайт деген бул ааламдык билдирүү. Эми ал мындай кубанып калдым, баары бир ааламдын буйругу аткарылат экен. Биздин сөз жеткендир, эми шпион дейбизби, тыңчы дейбизби, элчи дейбизби, посольстводо отургандарбы, кандайдыр болсо дагы жеткирди да, каттары жөн келбейт. Бир жолу встреча болгон, мындан 3-4 жыл мурун, ушул боюнча. Анан менин кубанганым ошол табиат аман болсо, табиат бар болсо, анан жерде жашоо болот да. Табиат кырсыкканда эч ким токтото албайт. Табиат Кудайдын аткаруучусу, кабарчысы. Табиат үнсүз жок тарбиялайт деп, бул илимди ааламдан периштелер берген, ушинтип берген. Мына урматтуу журтум, мейли менин сөзүмдү кыргыз маани бербей аткандар, ушу Жээнбековдун убагында, Атамбаевдин убагында нечен аракеттерди кылдым. Совет Безопасности Кыргызстанга кат жаздым, Табалдиев филиал кезде. Ага жолуктум, түшүндүргөнгө аракет кылдым, бул дүйнөгө чыгыш керек деп. СМНын сотрудниктерине жолукканга аракет кылдым, кат киргиздим. Ошо СМ уккан жок, кыргыздыкы. Эми национальный безопасность деген бар да, эми ал ошолор, ошо кызматларга кызмат кылыш керек эле. Ошол айтканды угуп, ошонун президентине жеткирип, ошо жетекчисиби, тыңчысыбы, мисалы Кыргыздын эле президентине. Моякта бирөө ошо Кыргызды мактап атат, жактап атат, мынандай жашоо болот деп атат деп. Совет Безопасность ошого кам көрбөйдү, жок. Булар бир гана жердеги Кудайы Жээнбековду же Атамбаевди баалап туруп алды. Бул маани берген жок. Акыры мына опыттуу саясатчы экен, аткаруучу адам келди да, Джо Байден. Мен кубанып атам. Парижский соглашенияга кирип, каражатын бөлүп, дүйнөнү көзөмөлдөйм деп, ошо глобализацияга кызмат кылам деп. Анан ошо вирус деле Америкага бекер кеткен жок, Кыргызга виза бербегендиктен, Кыргызды улут катары эсептегендиктен Трамп деп ошентип айттым эле, мына Кыргызга визаны берип.
эмне болду эми аягында? Мына Кыргызга берилген мына керемет касиет менен Арыстан Алай дүйнөгө шарт окуп, дүйнө эли мамлекет аткарып баштады. Трамп аткарбады эле. Алам күчтөр кандай алып коет экен? Алып коет экен. Жүдөтүп, абийирин кетирип, уят кылып, осол ишке туш кылып. Мына импичмент жарыяланса, экс берилбеши мүмкүн мисалга. Мен Кыргызстанды эле ойлобойм, мен дүйнөнү ойлойм. Анткени менин башым, менин турпатымды ошол бир жан кийгенде, мен жердик ишим жоюлуп эле ошол дүйнөнү ойлоп калган. Мына ошол көрдүңүзбү эми? Арыстан Алайдын шартын Кыргыздын Эсенбуз аткарган жок. Совет Безопасность аткарган жок, Жээнбеков Атамбаев аткарган жок. Бирок дүйнө аткарып баштады. Кабардар. Флагты көтөрүп алып деле сүйлөп атса, өкүлү көңүл бөлөт да, бул эмнени айтып атат, бул Американы эмне деп атат деп, Россияны эмне деп атат деп, Кытайды эмне деп атат. Кут Арыстан Алай деген YouTube'да берүүнү менин жардамчыларым айтты, Кытай тилине которушуптур депчи. Көрдүңүзбү? Биз көзүбүз маңдайында туруп алып Сооронбайды, ай Сооронбай, Кыргыз улууну көткөрбөсөң, ааламдын жаңы тилин билбесең, сырын билбесең, сезонуң бүтөт десе, мен эле сокурдай карап койду да. Көзүнө шайып атсак дагы. Дүйнө эли укту дагы аткарып атат. Демек, Кыргыз дүйнөнү башкарып атат десек болот. Бир адам ошо аалам энергиясын, илимин, сыйкырын, сырын сиңирип алды дагы, баягы бир баатыр чыккандан элинин баркы чыккандай мына башкарылып атат. Анан ошол карай улап сүйлөгүм келет. Кече жакында Жапаров инаугурацияда сүйлөп атат. Өтө эле улутчул адамдар бар дейт да. Мени айтып атат. Мен ушундай түшүндүм. Кыскараак уктум. Мен улутчул эмесмин. Кыргызды эми улуу деп атса не дейин, Кыргызды не дейин, башка улутка теңейин. Улуу күчтүн ролун Кыргыз аткара алат. Улуттарга жол көрсөтөт деп мына китепти ал, мени күнөөлөбө. Асманды күнөөлө, Теңир Атаны күнөөлө, периштелерди күнөөлө, Зульфияны да күнөөлөбө, мени да күнөөлөбө, Кыргызды да күнөөлөбө. Улуу эл десе улуу дейбиз да. Мына Америка санкция салат экен, өтө көп укугу бар экен, демек дүйнөнү башкарат да, баш болуп берет да. Бирок биздин айтуу менен, биздин окутуу менен, биздин багыт берүү менен кетип атат. Биздин президенттер менден багыт алган жок. Менден бата алган жок. Эмнеге Кыргызды улуу деп атасың деп койгон жок. Ошондуктан мен улутчул эмесмин. Мен адам атанын энергиясы кийген. Мага адамзаттын баары тегиз. Бирок улуу балаңды улуу дейсиң да. Кичүү кызыңды кичүү дейсиң да. Байкеңе башы мен жокто дейсиң да. Ошол сыяктуу силердин түшүнүүңөр жеткиче дагы баягы орустарда айткандай два жизни нужно дегендей, мүмкүн бул өмүрүмдө дагы жетишпей калышы мүмкүн. Мен түшүнгөн түшүнүккө, мен жеткен энергияга жетишпей калышыңар мүмкүн кээ бир адамдар. Дагы эмне деп айткым келет? Бүгүнкү акыбал боюнча айтып коеюн. Садыр Жапаров, сен сынды туура жакшы кабыл ал. Бул китепте да берет. Сынды адам туура кабыл алса, ички жан дүйнөсү сырдалат, өзөгү өсөт, жан дүйнөсү өсөт делет. Көп эле сый көрө берсе адашып калат дейт. Ошондуктан сен сынды туура кабыл алсаң, жок дегенде адам болосуң. Мейли президент болбой эле кой. Убактың канча экенин иш алып кеткениңе, эволюция кылганыңа жараша болот. Жок дегенде адам болуп кал. Сынды туура кабыл алгыла. Айланайын депутаттар, акылды сунган Акылбек Жапаров. Сынды туура кабыл ал. Самат Исманов, сынды туура кабыл ал. Баягы өлөр ички койчунун таягына сүйөнөт деп коет. Же болбосо
жаман бала атасынын сакалын асылат дейт. Менин сакалыма, менин деңгээлиме, менин энергияма асылба, жакшы болбой калат. Мен Жээнбековго да айткам, мен куткаруучумун, сизди куткарып калайын деп атам деп. Ал мени душман көрдү. Анысы кандай, мен силерди куткарып калайын деп атам. Элди куткарып калайын деп атам. Бир күн адам бир бекер эле убактысын эмоцияга же эскичеңке керекти коротпосун деп атам. Сооронбайчылар жаман каршы чыкты эле. Мына бүгүн сиздер өкүнүп отурасыздар. Эртең өкүнөсүң да, күн өткөн сайын өкүнөсүң. Ошо мени укпаганыңа. Мени менен жолугуп адам болбой калганыңа. Улуулукка арбай, периште сыпатка өтпөй калганыңа өкүнөсүң. Өкүнүп атасың. Мени куткаруучу эмес, душман катары көрүп алгансың. Атаң Кудайың дейт. Ошо Кудай энергиясы келген ата сага жаман каалайбы? Ата жаман каалайбы? Оңолуп калса экен, түстөлүп калса экен, адашпаса экен, убара болбосо экен, үй бүлөсүн убарага салбаса экен, адамдын жан дүйнөсү жаман жака өнүксө, жегич, ириткич дейт. Жегич, ириткич болбосо экен, жакшы жака өнүксө адамдын жан дүйнөсү, өнүктүргүч, көрктөндүргүч дейт. Менин да каалоом ошо бийликтегилерге өнүктүрсө экен, көрктөндүрсө экен деген гана болгон. Ошондуктан сынды туура кабыл алсаңар ичиңер сырданат. Садыр Жапаров сага тике карап сын айткан адамдарды жаның алып барсаң, бийлик алып барсаң, сен жоголбойсуң. Ушуну эсиңен чыгарба. Демек, ал жакшы адам. Ал туурасын айтып атат. Ал кошоматчы эмес. Менменби? Курсант Асановпу? Сенин жүзүңө тике карап, кайсы бийлик болбосун, кайсы хан болбосун, тике карап сын айткан адамды туура түшүнүш керек. Мына Чыңгызханды караңыз. Чыңгызханды Жебе деген жаачы аткан, анын аты башкачараак болчу. Кийин Жебе деп кыргыз, Чыңгызхан кыргыз деп Жебе деп атат. Жебе, атыңды Жебе коеюн деп. Ошону эмне кылды? Министр азыркыча тилде койгондо ошол жеңип берди. Көрдүңүзбү? Чыңгызханга сын айтып, каршы чыгып жаа тартканды ал душманын өзүнө жакындатты. Өзүнө жакындатып башчы койгондон кийин ал жеңип берди. А сен Атабаев айткандай чимкириктерди үйүп алдың. Кошомат айтат, эски акылын айтат, эски түшүнүгүн айтат да тиги Отунбаевадан, Атамбаевден өч алыш керек депчи. Мисалга сен адашып каласың. Ошондуктан касиеттүү адам деп кимди айтабыз десе, адамды, бардык адамдын тилин тапкан адамды касиеттүү дейбиз дейт. Биринчиден, мурунку президенттерге да айткам, кыргызды, мына бул китепте берилет, ааламдан берилет. Бул закон. Кыргызды бөлөк улуттай көрүп, коркутуп, мокотуп, сөз укугун чектеппи, иш козгоппу, же камаппы деген сөз да, коркутуп, мокотуп башкарууга болбойт дейт. Эмнеге десе, кыргыз элинин ааламдан буйрулган укугу көп. Ал сени, мен сыяктуу эле, соке, мен сени куткарайын десем, сен мени соттойм деп иш козгодуң. Мен соттолгону келген эмес, мен соттогону келгем деп туруп соттоп коет. Тили менен, энергиясы менен, назары менен. Кыргызга башчы болуудан корк деп берилет ааламда. Кыргыз жолун билбей, бөлөк элде эсептесең, элик кылы узай албай каласың дейт. Ошондуктан сен коркутпай эле кой. Бул жаңылыштыгың.
Мен жаңылыштыгын айтайын. 2 генералды эрте камадым. Найратчылык алып келет. Экөөнү тартсаң болмок. Түрөмүн тилде айтайын. Тартып, сүйлөшүп, кеңешип, атасың да сен кыргыздын атасысың азыр. Сен балаңды камап коесуң ертең укпаса. Жок. Кыргызды коркутуп башкарба, мокотуп да башкарба. Кыргызга боштондук бер. Кыргыздын духун көтөр. Кыргызды жаратсаң менен баш ийип берет. Духун көтөр, жаратпасаң баш ийбейт. Бул жакшы методика эмес. Туура түшүн. Тегерегиндегилерди. Андан кийин жетим тоо боюнча айтып коеюн. Тоолор деген жетим тоо боюнча мындай деп, бул ааламдык билдирүүнү айтам. Ошо китепти суратсаң жеткирип берейин, жөнөтүп, түшүндүрүп берчү адамдар жөнөтөйүн, өзүм түшүндүрүп берейин. Кыргыздын экономикасы көтөрүл мазмуну. Кыргыздын экономикасы кайсы убакта көтөрүлөт десе, экологияны кароого алганда экономика көтөрүлөт. Экономика болбогон иш болот деп берилет ааламда. Экология деген эмне? Так берилет. Көрүнгөнгө ошол кымбат баалуу алтынын арбы, көмүрүң өрбү, жеспи, кен байлыкты кылып сата берсеңер, ошол жердин ээлери баягы мазар ээси дегендей шайыктары, пирлери чарпып коюп, мамлекетте оор жоготуу болот. Оор каттайт деп берилет. Бул ааламдык билдирүү. Экинчиден, жетим тоо деп атат. Жөн аталган жок. Теңир тоодо жайгашып атат, башат. Улуу тоо, нарын жергесине аракет. Жетимдин башын сылаба, деге сыла дейт. Жетимди коргулба, жалгыз бакты кыйба дейт. Жетим деген жалгыз деген сөз да. Анысы кандай ада жөн эмес. Мына китептин 167 бетинде ааламдан бергенде мынтип берилет. Тоолор, ошо жетим тоо Теңирдин о дүйнөгө ордосу дейт. Кудай кайда жайгашкан десе, бийик тоодо жайгашкан дейт. Жөн тоо деп көрүп албаш керек экен. Эмнеге тоого чыккан адам энергиялуу болот? Өзүн жакшы сезип калат. Анткени ошо жерде ата тек Арбактын жана Теңирдин ордосу дейт. Сиздин ордоңуз каяк? Үйүңүз. Жатасыз, турасыз, түнөйсүз, ойлоносуз, жасасыз, улуулукту сүйлөйсүз. Анысы кандай? Тоо Теңирдин жана ата тек Арбактын ордосу. Тоо бул табият кызмарынын катмарынын өзөгү. Тоо аалам менен жерди бириктирип туруучу өзөк. Тоо жердин жүрөгү. Тоо байланыштын түнөгү. Алайда да ошо бийик тоолуу жерге түшкөн. Кыргыздын тоолору кылымдын күйлөрү. Ала тоодо, Теңир тоодо, жетим тоодо айтылгыс бийик сөздөр бар. Тоолор Теңирдин термелгис тагы, так дейт. Тоолордон чыккан суулар бул жердин каны. Ошондуктан Садыр, сен жерди кемитпе, кенейт, кеңейт. Баатыр, Осмон, Эрдугрей деген кинолорду көр. Кенейтет алар, жерин кенейтет. Сен кемитпе, бирөөгө берип сал. Кемиткен кимдин болсо колунан келет. А сен 1,5 миллиард карызды төлөө үчүн Атамбаевди жакшылап саасаң, Сооронбайды жакшылап саасаң, Матирамовду жакшы жасасаң,
10 milyarddan aşık dollar akça sağa beredi. Bul erdik emes. Kecha Akılbek Japarov, eğer biz qarzdan qutulbasak, gesti, testi alıp alat dogoor boyunca ошондой деп. Сүйлөй берет ал суфлёлор. Басып алсын, мейли ошо кели ошолор бийлик кылсын. Мына кара кечеде деле Кытайларга берген экен, мен угушумча. Ошолор тезирээк салып, арзаныраак салып берип атат дейт башка. Баягы былтыркы жылы укканымда, башка каражлерге караганда. Жеңилирээк иштетер, тести башыбызды оорутпай. Ошондуктан ал Акылбек Жапаровдун сөзү жетим тоону уклон кылып атат. Баягы уклонять этип атат, ошону бербесек болбойт деп. Биринчиден ааламдын билдирүүсүнө караңыздар. Aalам колдобосо жердик ал 1 миллион шайлоочунун эртең тетир карап кетет. Ушуну эсиңен чыгарган. Aalам бул ата теги арбак. Мына бул билдирүүгө кара. Мына Джо Байден экологияны карап алам деп атат. А биз эмнеге? Анда жерине кырсык тутпай берди. Керек болсо ысык көлгө түшпө дейт. Башка улутка окшоштуруп алды. Башка дүйнөгө бир Каспийский море, Черное море окшоштуруп алды дейт. Ошол жака үйлөрдү салып, эс алдырып, жок, бул ыйык жер. Түшпөгүлө деп берилет. Ошол адам ооруп калат. Ошол адам кийин кырсыктап кетет делет. Ошондуктан экологияны карап калсаң, экономика болбогон иш болот. Улуу күчтөр коштоп койсо ал иш өзүнөн өзү иш жүрөт. Мен сенин ордуңда болсом, Орус элине, падышасына айтат элем. Сенин ордуң, сиздин улуттун орду, мамлекеттин орду адамзатты куткаруу экен. Адамзатты мынандай кыргыздыкка бир ойлояларга ушундай билдирүү түшкөн. Ушу менен куткарсаңыз болот экен. Адам ааламдык түшүнүк өткөндө вирус жойулуп кетет экен. Вирус бул вирус эмес экен. Эпидемия, пандемия ал бир энерге туруп атыптыр. Адамдын психологиясы, анатомиясы даяр болбогондуктан өлүп атыптыр деп. Америкага да ошону айтып атам. Ошон үчүн президенттикке мен аттандым да. Бул баары бир болчу нерсе. Мен президент болбосом эртең дүйнө алып кетет мени. Өз агаласына каалай албаган бирөөнүн агасын сагаалайт деп кыргыз бекеринен айткан эмес. Ошондуктан кыргыз мени түшүнгүчө ырсыктап аткан мамлекеттер аукцион болуп алып кетет. Үчүнчү айткым келет, ат башыга логистика центр курулуш керек деп. Мында ойлонуп көрүңүздөр. Эгер ушу эл атасы болсоң, Садыр, сен да ойлонуп көр. Кел балыкчыга курбайбы, темир жол бар. Шаар, эл көп, рабочий сила болот. Ошо Кытайдын өзүнө деле жакшы. Кочкорго курбайбы, табияты жылуу, ат башыга караганда. Менин оюмча, мурунку кандайдыр бир договор бар. Ат башынын кандайдыр бир территориясы өтүш керекпи, менчиктелиш керекпи, коңшу мамлекетке. Ошон үчүн ошону салып, анан келди кетти кылып, бир нерсе кылган атат. Ошондуктан менин каалоом жок, бул баары бир курулбайт. Ким эле революцияны, ким эле куугун, кыргын, сүргүндү жакшы көрсүн. Өзү революция болбош керек мамлекетте. Бул ата калыс болсо үйдө чыр болбойт да. Тараза базарда так болбосо базарда чыр көбөйгөндөй, чындык болбосо тынчтык болбойт. Анан өнүгүү да болбойт. Үйдө дагы, мамлекетте дагы. Баягы азыраак сүйлөсөм көбүрөөк көрөт экен. Бүгүнкү темаларым ушул. Ошондуктан Садыр бүгүнкү видеомдун аты сынды туура кабыл алсаң ичиң сырдалат. Садыр, сен жаңылып атасың деген тема. Мына биздин келечегибиз адамзатты башкаруучу мынауну берди. Адамзатты башкаруучу мынау адамды жаратты. Тандап алды. Бул улутчулдук эмес. Бул куткаруучулук, бул душман эмес. Ошондуктан
Атамбаев айткандай чимкириктерди тегереңе чогултпай, чындыкты көзүң айткан адамды чогултсаң, анан ишиң өнүгөт. Анткени ал чынык адамдарды улуу күчтөр колдойт. Бар болуңуздар.